Önüge eштекебиз жок. Бүт мына базар боюнча да көп маселе болуп атат. Базардын 1 сантиметрин мэрияга карабайт. Бүт жеке менчик. Биз аябай саясат жүргүзө албайбыз. Оперативдүү башкаруулук кыла албайбыз. Бир маселени чече албайбыз. Азыркы айтып аткан бул жак базар ал Мирмахмудов айыл өкмөтүнө карайт. Шаарга карабайт. Ал жаңы базар боюнча, орус базар боюнча сөз болуп атат да, туурабы? Ал шаарга карабайт. Ол бизде андай укугубуз да жок ал маселени чечиш боюнча. Тазалыктын эски территориясын biz hukuk korgоо organlarına SMB arkılуу da жеткиргенбиз. Ошону кайтарып бериш боюнча. 25 жылдан бери бир киши ошо жерде машина өчү жай кылып алган, пайда көрүп атат. Бирок 16 000 халк, шаардын тургундары. Биз жабыркап атабыз. Машиналерди кое турган ремонтный цехыбыз болуш керек, жууй турган болуш керек. Жок, арызыңарды бердиңер беле? Бергенбиз. Кимге? SMBга бергенбиз. SMBнын өкүлү барбы ноокаттыкы? SMBлар ошо жерде өтө көп иш кылып атышат, аракет кылып атышат. Биз ал ноокаттын начальнигибизби? УКМК кызматкери. Кана жетекчиңер? Ош облусунда башкармалыкта жыйын болуп аткан болчу, ошого катышып атышат. Жетекчиңерге айтып койгула, арызын жазып кызматтан кете берсин. Мен бүгүн представление берем. Эмне үчүн мында мурунку чогулушта болгон жок? ГКМБнын өзүнчө мамлекетсиңерби? Эмне үчүн чогулушта болгон жок? Жетекчисине айтып барыңыз азыр. Мен азыр чыккандан кийин чалам. Арызын жазып кетсин жумуштан. Биз бул жерге ойноп келген жерибиз жок да. Ар бир служба жетекчиси ушул жерде отурат. Элдин маселеси, шаардын маселеси турат. Эмне үчүн эмне чечкен жоксуңар бул маселени? Менчик алып алган жерди эмне үчүн эмче кармап отурасыңар? Карабай. ГКМ кызматкери. Биз тараптан тийиштүү иш-чара жүргүзүлгөн. Суу жер ресурстары канча болду силерге бергенине? Арыз менен кайрылганда мэриянын. Канча убакыт болду? Бир жылча убакыт болуп калды окшойт. Я. Точно убактын билбейт экен, бирок биз тараптан тийиштүү иш-чара жүргүзгөн суу жер ресурстары службасына биз өткөрүп бергенбиз. Катта алар өз убагында сотко кайрылышкан. Жок, мен түшүнгөн жокмун. Силерге кайрылды мэрия. Ошол жанагы биздин муниципалдык жерди бирөө менчиктеп алыптыр. Мыйзамсыз болуп атат ошондо, урматтуу мэр. Ал будан 20 жыл мурда мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштырып алган да. Эми биз күч органдарына бердик. Булар действительно аракет кылып атышат. Мен ал кишини өзүм чыгарып алып добровольно да сүйлөштүм. 20 жыл пайда көрсүн. Мэр, мындай сүйлөңүзчү. Аракет кылып ат деп сиз адвокат эмессиз. Жок, биз күнөө байланып Сиз мэрсиз. Же маселени чечкиле. Же бар де жок дегилечи мага. Ошо кайтарып бериш керек да. Кайтарып берсем, эмне үчүн анда 1 жылдан бери мына отурасыңар, эмгиче кайтарып бересиңер анда? Эмне үчүн кайтарып элек анда ал жер? СБНын жоогун алачы, же бар же жок деп айтсын. Жок десе анда башка жер издейли анда. Арыз боюнча 1 жыл болгон жок, бул 5 жылга созулуп атат. Колхоз боюнча, мисалы үчүн лично мен 5 жылдан бери чечилбеген маселени эмне кармап отурабыз анда? Ким кызыктар ага? Сен тергөөсүн алдыңар ГКМБ, тергөөсүн алыпсыңар деген өзүнө иликтөө боюнча. Анда иликтеп туруп сотко өткөзүп бериле да. Анда сот чечим койсун, же бар же жок деп койсун. 5 жылдан бери эмнени кармап отурасыңар? Биз ал тийиштүү маалыматты суу жер ресурстарына өткөрүп бергенбиз. Алар өз учурунда сотко кайрылышкан. Ким кайрылды? Суу жер ресурстары службасы. Суу ресурстары? Суу жер ресурстары службасы. Көзөмөл служба барбы бизде кана? Салмасызбы, Аманган Батырбекович. Бул тактайынчы кайсыл жерде айтып атат экен? Эмнени тактайсыңар? Бүгүн бергенде келдиңер тактабай. Нокат шаарына келип атпайсыңарбы? Именно кайсыл жерде айтып атат экен тактайынчы мен. Урматтуу жигит, сиз көзөмөлдүн чоңусузбу? Ооба. Мен көчөдөн бери сизге таң калып атам мен. Көзөмөлсүн жетекчисизби? Ооба, негизи бизге кат келет, УКМКга жооп беребиз убагында эле. Качан бердиңер эле? Биз маалыматты бергенбиз, алар Маалыматты качан бердиңер эле? бир жарым жыл убакыт болуп калды окшойт. Анда урматтуу көзөмөлсүн, жарым жылдан бери эмне үчүн жооп жок? Эмне үчүн карабай атасыңар? Жок, бизге келген каттар убагында эле каралып жооп берилет. Эми айтып атпайбы да, ГКМнын өкүлү айтып атат, жарым жыл болду бердик дейт силерге.
Жарым жылдан бeri эмне үчүн жооп берген жоксуңар мэрияга? Жок, жооп берилбей калбайт, жооп берилет негизи. Эмне деп жооп бердиңер? Алдыңарбы жоопту? Жок деп атпайбы мынакей? Мэриядан бизге кат келген эмес. Эмне деп? Мэриядан кат келген эмес бизгечи. Мэриядан эмес, ГКМБдан кат келиптир. Туурабы, ГКМБ? Эмнеден кат келген бизге? Биз тергөө органдарында бизде катталган бул анан тергөө Атамда, урматтуу тургундар, урматтуу жетекчилер. Жарым жыл, 5 жыл болду деп атасыңар. 1 жылдан мурун карап атпсыңар силер. Жарым жыл бияка берип дейсиңер. Эмне биз ичибизден бирибиз менен жумуш алып бара албайбызбы? Же болду бетти эми тийиндеп шылтамайыңарбы бул? Бир мекеме бирөөнө шылтап коюп кетсе, ошону отура берет экенсиңер, так аткарбай. Бул маселе боюнча азыр биздин отделде жазып алгыла. Жер көзөмөл кызматы боюнча биз отделде азыр карап беребиз бул боюнча. Аманка Батырбекович, уруксат берсеңиз, бул жер ресурстары бул госрегистр да. Жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызмат бул бизбиз. УКМК бизге запрос менен кайрылат, биз жооп беребиз. УКМК Дайыр нерсени мен сизге айтып коеюн, элдин журттун баарын айтып коеюн. Ушу барган жердин баарыңардан да кичине ойлонгон оюңар башкача экен. Дайыр жолу айтайын мен сага. Госрегистр бул каттоочу гана орган. Жер канаман бир да тиешеси жок анын. Кана госрегистр начальниги. Эмне органсыңар силер? Каттооган орган. Келгенде документти гана каттайт. Бул жерге бир кандай тиешеси жок госрегистрдин. Бул келесиңер кызыл китеп, көк китеп регистрация да кылып бере турган орган. Жер менен эч кандай тиешеси жок госрегистр. Көзөмөл силерде да жер көзөмөлү, суу көзөмөлү. уруксат берсеңиз, мүмкүн УКМК каттын жообун бизден алып туруп, прокуратурага жөнөткөндүр. Обул прокурор берди отурат айланайын десе. Тактап берейинби мен бирок анда? 5 мүнөт. Бул эмне деген шылтоо? Эмне тактап атасыңар? Аманхан Батырбекович, мен дагы кошумчалап коеюн. Ошого байланыштуу ушул мэрия мындай иш кылып атат дебесин деп 10 күн болду. Биз бул маселе боюнча прокуратурага да сунуш бергенбиз. Эми силер жаңы бердиңер 10 күн мурда. Буларга жарым жыл болуптур. Бул маселени азыр өзүнчө карайбыз. ГКМБ силер берген справкаңарды мага бергиле. Качан жөнөткөнүңөр боюнча бул жер көзөмөлүнө. Сиз да бериңиз. Ана мен териштирейин кимдердин карап атканыңар боюнча. жарайт. Муну биздин күч органдар отурат. Именно ушул маселе боюнча координационный кеңешмеге салабыз. Ошол координационный кеңеш менен чечиштиребиз биз силердики. Ким күнөөлүү экенин. Тазалык ишканасы боюнча, андан тышкары автобекет, транспорт боюнча стоянка ГАИ алып кетип жатат дедиңиз, машинени. Эми ГАИ алып кетет. Эси жолдун жерин токтотуп койсоңор, мыйзамсыз жерди токтотсоңор, машинени алып кетет. ГАИ начальник айтып бергиле, эмне үчүн алып кетип атасыңар? Урматтуу жыйындын катышуучулары, мен Ош облусунун жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы болом. Бул жерде именно Нокат шаары боюнча маселе өтө чоң проблемный маселе жаралып атат. Себеби Нокат шаары боюнча эле официальный катары 18 000 бирдик транспорт каражаты бар. Андан сырткары өзүңөр билгендей, могу азыркы айтып аткан тилкеде базарыңар жайгашкандагы бүт тиешелүү жол белгилердин баары коюлган. Биздин негизги милдет жол кырсыгын алдын алуу, анан жол тыгындарын жоюу. Биз мыйзам чегинде иш алып барып атабыз. Бул жерден эч кандай элди кыйнаган маселе жок. Эвакуатор менен жүктөп кетет. Эвакуатордун акысын төлөйсүздөр. Анан укук бузуулар кодексинде көрсөтүлгөн штрафты төлөйсүздөр. Бул боюнча биз бул жумушту дагы деле улантабыз. Себеби биз ал жумушту улантпасак, биздин аракеттерибизде бездействие деген аракет болуп калат. Биз мыйзамды аткарышыбыз керек. Ал туура, сиз айткан туура, мыйзамга биз да баш ийебиз. Мен азыр эмнени айтып атамын? Жолдун ва сиз айтканча полосанын чекесине көпчүлүгү мамлекеттин кызматчылары токтотуп коюп атат да. Эртең менен келип 8де токтотуп коюп, кеч 7ге чейин токтотуп коюшат. Түшүндүм. Урматтуу эл каяка барсын? Урматтуу ГАИ начальниги. Бир да мамлекеттик кызматтын жолдун машинесин алып келгиле, арестовать этип мага алып келгиле. Стоянкага койгула. Жарайт, түшүнүктүү. Кайсы мамлекеттик кызматкер мыйзамды бузуп атат, алып келгиле машиналердин баарын. Стоянка алып кетип бирөөнү бербейбиз. Алып келип коюп койгула. Бул жерден эми мынакей биздин президенттин өкүлү айтып аткандай, бул жерде сиздерге да кайрылып кетери. Ар бир айдоочу өзү айдоочулук маданиятты сакташ керек. Жол эрежесин сакташ керек. Анан бир гана өзүн эмес, башка айдоочуларды да сыйлаш керек. Жүргүнчүлөрдү сыйлаш керек. Силердин шаарыңардан өткөн жол бул эл аралык жол болот.
Ош Бишкек Разаков жолуна кирет. Бул жерден сиздердин райондун гана тургундары эмес. Баткен районунун тиги башка чектеш мамлекеттердин автотранспорт каражаттары өтөт. Анан мояктан кылып аткан көйгөйлөрдүн баары бул таза өзүңүздөрдүн күнөөңүздөр. Бул жерге микроавтобустар менен тизилип алып эл жыйнайсыздар. Жеңил машиналердин, таксилердин баарын жыйнап алып эл жыйнайсыздар. Базарга эртең менен машинаңызды айдап келип жолдун жайына коюп коюп базарга кирип соода кыласыздар кечке. Анан биз башка кандай кылабыз? Жүктөп кетпегенге биздин башка аргабыз жок. Азыр айткан тапшырмаларды аткарып полностью мыйзамдын чегинде жумуш алып барасыңар. Мамлекеттик кызматкерлер мен силер менен баарыңар менен баягында сүйлөшкөм. Мындай кылып айтайынчы, эми жакшы жагын дагы жаман жагын да айталы. Жакында эле көрдүңүздөр, ноокаттан 5 киши каза болду. Ушул именно муниципалдык мамлекетте портерде келатып. Ичкени эми кызуу да экен. Жаккан жерлери жайлуу болсун. Экөө реанимацияга түштү. Анын астында карасуда 3 ай башыбыз башталды. Ошон үчүн мен мамлекеттик кызмат менен баары менен чогулуш өткөм. Баарыңар өзү боюнча положение алгансыңар. Мен азыр да тапшырма берем нагайын начальнигине. Бир да мамлекеттик кызматкер ошол мыйзамды бузуу кылсын, жолдун жээги боюнча, башка боюнча алып келип стоянкага койгула. Машинесин бербейбиз, кайра мамлекетке өткөзүп беребиз. Колдонгонду билбейби? Ошол мамлекеттин машинесин. Анда мамлекетке кайра өткөзүп беребиз.